Кутмандуу кечиңиздер менен эфирде күн жүрүш маалымат программасы. Студияда Мирлан Маматалиев. Бүгүнкү чыгарылышта. УКМКны реформалоого арналган жарандык активисттердин тегерек столунда талаш тартыш жаралды. Уюштуруучулар айрым орусиячыл активисттердин жыйынды үзгүлтүүгө учуратууга болгон аракетине УКМКнын тиешеси бар экенин айтышууда. Да, и сейчас они хотят свои грязные руки запустить в ГКНБ. Шанхай кызматташтык уюмунун отурумун утурлай массалык маалымат каражаттарынын байланышын чыңдоону талкуулаган медиа форум өтүүдө. Кызматташтыкты жандантуу айтылганы менен медиа айдыңында бирдиктүү стратегия жок. CCTV телеканалын алсак, Индиан телеканалдарын алсак, албетте алардан өнүгө турган чоң үлгүлөр бар. Өлкөдө дипломдуу жумушсуздар көбөйүүдө. Кыргызстан кайсы адистерге муктаж? Ноукендеги дотациядан чыккан алгачкы айыл өкмөт. Олег Панкратов кызматтан кетүү тууралуу арыз жазды. Бул тууралуу Панкратов маалымат каражаттарына билдирди. Анын айтымында кызматтан кетүүгө өз дарегин айтылып жаткан сындардын көбөйүп кеткени себеп болгон. Кызматтан кетүү тууралуу арызды өзүм жаздым. Анткени акыркы учурда сын пикир аябай көбөйүп кетти. Ага кандайдыр бир жооп болушу керек эле, деди ал. Олег Панкратовдун арызын өкмөт башчы канааттандырды. Өкмөттүк аппараттын басма сөз кызматы билдиргенде, премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Олег Панкратовду ээлеген кызматынан бошотуу тууралуу сунуштаманы мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековго берди. Айыл чарба министри Нурбек Мурашевди отставкага кеткени тууралуу маалыматты өзү тастыктады. Министрдин айтымында ал кече 23 майда кызматтан кетүү тууралуу арыз жазып, премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев анын арызын кабыл алган. Мурашев ден соолугуна байланыштуу кызматтан кетүү боюнча чечим кабыл алганы белгилүү болду. Ал айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министри болуп 2016-2019 жылдар аралыгында иштеди. Ал арада айрымдар социалдык тармактарда бошогон кызмат орундарына өз талапкерлигин койгонун жарыялап жатышат. Жашыл чарба аттуу агрохолдингдин негиздөөчүсү Тилек Токтогазиев айыл чарба министринин кызматына талапкер экенин Facebooktагы баракчасына жазды. Өлкөбүздөгү миңдеген фермерлер сыяктуу эле мен да тармактагы өзгөрүүлөрдү күтө берип жададым. Менде реформа жүргүзүү боюнча так максаттарым бар. Айыл чарба министрлигинин майнаптуу ишинин негизги максаты дыйкандардын байгерчилиги болушу керек. Тартип киргизүүгө убакыт келди, деп жазган ал баракчасына. Эскерте кетсек, Тилек Токтогазиев апта башында айыл чарба министрлигинин ишин кескин сындап чыккан. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет билдирүү таратып, форум ишканасынын өкүлү мурдагы президент Алмазбек Атамбаев менен анын жакын саналышы Фарид Ниязовдун иш бөлмөлөрүнө тыңшоочу түзмөк орнотууга мажбурланган деген кабарды төгүндөдү. Мекеме КСДПнын билдирүүсүн чагым деп баалады. Ошондой эле айрым саясий ишмерлер өзүн пиарлаш үчүн атайын кызматтын дарегине негизсиз дооматтарды коюп жатканын белгиледи. Буга чейин КСДП Атамбаевке таандык форум ишканасында иштейм деген адам өзүн УКМК кызматкерлери кызматташууга чакырганын, натыйжада экс-президенттин жана анын саналаштарынын иш бөлмөлөрүнө тыңшоочу аппарат коюуну талап кылышканын баяндаган видео тараткан. Анда форумдун IT кызматкеримин деген адам УКМК өкүлү берди деген электрлоочу зымдын ичин ачып, андан тыңшоочу аппаратты таап чыкканы көрсөтүлгөн. Кыргызстандык активисттер менен укук коргоочулардын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетти реформалоону талап кылган жыйынында талаш тартыш чыкты. Бишкекте өткөн отурумда катышуучулар бир топко чейин ой пикирлерин айта албай, сөз сүйлөөнү сураган 2-3 киши менен чыр жаратышты. Уюштуруучулар УКМК жыйынды үзгүлтүүгө учуратуу максатында чатакты атайлап уюштурган деген пикирлерин билдиришти. УКМКны реформалоо боюнча активисттердин жыйыны тууралуу кийинки материалда. УКМКны реформалоону көздөгөн активисттердин жыйынында эки тараптуу талаш тартыш чыкты. Уюштуруучулардын айтымында УКМКнын орду жана реформасы аттуу тегерек үстөлдө негизинен бул тармакты реформалоо боюнча бийликке бир катар талаптар, сунуштар айтылмак. Эксперттердин пикиринде УКМК жыйынды үзгүлтүүгө учуратуу максатында атайлап чырды уюштурду. Анан бүгүн бияка келип анча-мынча провокация кылып аткан Илдар Беккейнин, Талмачев деген балдар, булар УКМК менен тыгыз иштеген балдар. Биздин улуттук коопсуздук кызматы эле ФСБнын мындай кысымына ээ болбой, прокуратурадагы жалпы эле мамлекеттик органдарыбыздын баары уже Россиянын кысымына алынып атканы аябай көз ачыктан ачык. Бул
чыныгы улуттук коопсуздукка карай турган маселе да, биз деген улут болобузбу, биз эгемен болобузбу деген маселе бүгүн аябай курчутуруп атат. АКС эмес, негизи эле улуттук коопсуздук кызматы эң коррупциялык кызматка айланып кеткен. Активисттер УКМКны Орусиянын атайын кызматынын тапшырмасын аткарат деп сынга алышууда. Мындан тышкары ушул тапта бийликтин баардык бутактарын атайын кызмат көзөмөлдөп жатканын, мындай шартта парламент, соттор, аткаруу бийлиги ачык иштеши күмөн экенин белгилешет. Иш-чарада УКМКдан коррупцияга каршы күрөш кызматын бөлүү маселеси кабыргасынан коюлду. Бизде жанагы УКМКга деген көп байгы милициядан барып ошол жерде иштеп калганы, УКМК өзүнчө эле бир МВДге айланып баратканы көрүнүп атат. Ошон үчүн бул деген чынында эле чекисттер атайын окууну өткөндөн кийин, алар деген разведка ошол эмелерге үйрөнгөндөн кийин, ал УКМКда деген ошондой адамдар иштеш керек. Бирок коопсуздук кызматында иштеп кеткен ардагерлердин айтымында УКМКдан коррупцияга каршы күрөшүү кызматын алып салбаш керек. Болгону анын сапатын, иштөө тартибин жакшыртуу зарыл. Мына бүгүнкү күндө эми бул чоң масштаб өтүп кетпеди, жегиштерчи. АКСтин ачылган себеби ошо болду да. Мисалы үчүн комитет башка да ишти кылып атат. Көп нерсени биз айта албайт экенбиз, специфика ошондой экен. Андан пайдаланып туруп иштебей атат деп айтканыңар туура эмес да. Албетте биз умтулушубуз керек, дагы жакшы иштегенге, дагы жакшы нерселерге умтулушубуз керек. Ал эми айрым активисттер коррупцияга каршы күрөшүү кызматын өзүнчө мекемеге айлантуу менен өлкөдөгү жемкорлук жоюлуп кетпей тургандыгын билдиришти. Булар айтып атат. АКСти алып туруп эле, анан бир аналитикке бир структуралык коюш керек. Ал кантип анализ дейт, эгер аны маалымат түзсө, маалымат кайдан келет негизи? Атайын кызматка укук коргоо органдарында же мамлекет жетекчилиги кайдан келет маалыматтар? Маалыматтарды ала турган негизги функция бул оперативдик кызматтар. АКСти алып койсо да болот. Албай коюп туруп, бирок азыр иштете берсе болот. Бирок муну координация турган орган керек, бул прокуратура болуш керек. Же президенттин аппаратында, же өкмөттүн аппаратында ушул координация турган органдар керек. Талаш тартыштын күнөөкөрү Александр Талмачев аттуу жарандык активист. Ал жыйында уюштуруучуларга карата силер батыштын кызыкчылыгын көздөп, алардан акча алып жатасыңар деген пикирин айтып, ага көрсөтүлгөн каршылыкка карабай тегерек столдон кеткен жок. Талмачев мындай аракетин төмөндөгүчө түшүндүрүп берди. Они все спонсируются оттуда. Жанагылардын баары батыштын акчаларын алып сүйлөп жатышат. Алар УКМКны реформа кылып, бөлүп жарып талкалагысы келүүдө. Эгер укук коргоо органдары кетсе, анда биздин эгемендүүлүк, мамлекетибиз жоголот. Андыктан УКМКны жоюп же реформа кылбаш керек. Узбекистан, Таджикистан, Китай заберет. Буга чейин Рита Карасартова баштаган топ президенттен УКМКны реформалоону талап кылабыз деп аталган онлайн петиция түзүп, кол топтой баштаган. Петицияда УКМКны реформалоо үчүн бир нече сунуш киргизилип жатат. Алардын арасында коррупцияга каршы күрөш кызматын УКМКнын карамагынан чыгаруу, мекемеден тергөө функциясын алып салуу сыяктуу демилгелер бар. Кайрат Кенжебаев, Калыбек Абдумамутов, New TV. Орозбек Опунбаев улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин башчысынын милдетин аткаруучу болуп дайындалды. Тиешелүү жарлыкка президент Сооронбай Жээнбеков кол койду. Орозбек Опунбаев буга чейин УКМКнын төрагасынын биринчи орун басары болуп иштеп жаткан. Бул кызматка былтыр октябрда президенттин буйругу менен дайындалган. Ал эми УКМКнын мурдагы жетекчиси Идрис Кадыркулов 15 майда паспорт тендер чырына байланыштуу кызматтан кеткен. Кыргызстанда маалымат алмашуу эркин, маселе чечүүдө күчтүү институтка ээ болду. Массалык маалымат каражаттарына карата мамиле өзгөчө. Ага карата коомчулуктун ишеними зор. Шанхай кызматташтык уюмунун кезектеги отурумун утурлай, ага мүчө мамлекеттердин жалпыга маалымдоо каражаттарынын медиа форум өткөрүлүүдө. Ага президент да катышты. Форумдун алкагында маалымат каражаттарынын Шанхай кызматташтык уюмунун өнүгүшүндөгү ролу талкууланды. Темага кенен Дүйшөн Шаршембеков токтолот. Дүйнөдө маалыматтык технологиялар жана массалык маалымат каражаттары коомдун аң сезимине өтө эле таасирин тийгизүүдө. Ушул жагын эске алганда Шанхай кызматташтык уюму өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп жатканы менен ушул кезге чейин маалымат айдыңында бирдиктүү стратегия кабыл алынган эмес. Андыктан уюмга мүчө мамлекеттердин журналисттеринин жетишкендиктери, келечек пландары жана ортодогу кызматташтыктын деңгээли өтө эле төмөн болууда. Кыргызстандагы медиа тармагы борбор Азия өлкөлөрүнө салыштырып караганда эркин, ачык айкындуулук менен иш алып барат. Башкаруу системасындагы кемчиликтерди ашкерелеп, саясатты өзгөртүүгө таасир этет. Калктын көйгөйүн бийликтегилерге жеткирип, кайсы бир деңгээлде чечилишине көмөк көрсөтүүдө. Бирок тармакта баары жипке тизилген шуурдай тегиз деп айтууга болбойт. Заманга жараша өз кемчиликтери дагы бар. ШОС уюмуна кирген өлкөлөрдүн бир тобу бизге караганда маалымат технологиясы жагынан абдан өнүккөн да. Ошол эле Кытай, Индияны айтпай эле коеюн, ал жердеги маалымат каражаттарынын
абалы дагы дүйнөдөгү алдыңкы маалымат каражаттарынын катарына кирет. Маалымат каражаттарынын ичиндеги телевидениянын CCTV телеканалын алсак, Индиан телеканалдарын алсак, албетте алардан өнүгө турган чоң үлгүлөр бар. Жакынкы мамлекеттерде деле маалымдоо каражаттарынын саны арбын болгону менен калктын маалымат алуусу жолго коюлган эмес. Ошол эле коопсуздук жагы да ойлондурат. Ооганстанда азыркы тапта 200 радио, 100гө чукул теле, 25 жаңылык агенттиктери иштеп жатканы менен жогорудагыдай маселе бар. Ооганстандагы медиаларда уюмга мүчө мамлекеттеринин маалымдоо каражаттарына салыштырмалуу көз карандысыз. Учурда бизде 200 радио, 100гө чукул теле жана 25 агенттик иштеп жатат. Булар болгону менен калктын кабар алуусу, ошол эле маалымат коопсуздугунда маселе бар. Ааламдашуу заманында маалыматтык коопсуздук курчуп турган чакта Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттери ар кемиси өз арбайларын өздөрү согуп жатат. Бирикме коргонуу, коопсуздук жана башка багыттар боюнча биргелешип иш алып барып жатканы менен маалымат коопсуздугу жаатына эми гана кызматташа баштады. Биз бүгүнкү медиа форум аркылуу ШКУга мүчө өлкөлөрдөгү ММКлардын кызматташуусун өнүктүрүүнүн багыттарын аныктайбыз деп ойлойм. Буга чейин Кытайдагы журналисттер биримдигине мүчө болгон маалымдоо каражаттарынын башын бириктирип, 2 рет форум өткөргөнбүз. Алар жибек жолундагы маданияттын өнүгүшү иш-чарасынын алкагында өткөрүлгөн. Биз өз алдыбызча иш алып бара бербей, чогуу өнүгүшүбүз керек деп ойлойм. Медиа форумга катышкан президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстан ШКУнун активдүү мүчөсү экенин, медиа тармагында кызматташууну колдой тургандыгын билдирди. Форум Кыргызстандын өзгөчөлүктөрүн көрүүгө мүмкүнчүлүк берет. Ошондой эле мамлекет башчысы өлкөдөгү массалык маалымат каражаттарынын ордуна да токтолду. Уважаемые гости, Урматтуу коноктор, бизде мамлекеттикте көз карандысызда ЖМКлардын күчтүү институту түзүлдү. Биздин өлкөдө прессага мамиле өзгөчө, ага ишенишет жана дайыма кулак салышат. Анткени сөз эркиндиги жана журналисттин позициясынын көз карандысыздыгы биздин коомдун көптөн бери кармаган салты болуп калган. Пресса бизде жарандык коомдун жарчысы болуп, коомдук маанайды аныктап турат. Жарандар жана мамлекеттик бийликтин ортосундагы диалогдун ортомчусу болуп саналат. Бизде журналисттердин аркасы менен бардык кабыл алынуучу чечимдер коомчулукка дароо болуп турат. Эртели кеч өлкөдө болуп жаткандын баарын адамдар ЖМКлар аркылуу билип турушат. Ошондуктан бизде ЖМК үчүн жабык тема жок десек болот. Кыргызстан бул ачык коом. Медиа форумга жалпысынан 8 өлкөдөн маалымат каражаттарынын жетекчилери, кызматкерлери келишкен. Алардан сырткары байкоочу макамына ээ болгон 4 мамлекеттен диалог боюнча өнөктөш саналган Азербайжан жана Түркиядан дагы өкүлдөр катышты. Форум дагы 2 күн Көгүлтүр көлжегинде уланат. Жыйындын жыйынтыгы менен резолюция кабыл алынат. Дүйшөн Шаршембеков, Калыс Сакибаев, Нью ТВ. Бишкекте университеттер арасында илимий практикалык конференция болуп өттү. Анда жаш окумуштуулар менен студенттер илимий баяндамаларды жасашып тажрыйба алмашты. Иш-чара муну менен 7-чи ирет өткөрүлүп жатат. Быйыл ага коңшу Казакстан, Өзбекстан, Украина жана Индиядан келген студенттер илимпоздор катышты. Конференцияда тажрыйбалуу илимпоздор жаш адистерге лекцияларды окуп, баяндама жазуунун жолдорун көрсөтүп беришти. Иш-чара эл аралык ынтымакты чыңдоо максатында өткөрүлүп келет. Бул конференциянын алкагында эл аралык деп аталгандыктан башка коңшу өлкөлөрдө да өткөзүлүп турат. Негизи ошо коңшу өлкөлөрдүн өткөзүп атканын көрүп, анан биз дагы ийи өткөзсөк болот экен деп, анан ушу 7-чи жолу өткөзүп жатабыз. Казакстандан, Өзбекстандан, Тажикстандан дагы өткөндө барып келишет. Биздин студенттерибиз барып келишет, мугалимдерибиз, жаш окутуучулар барып келишет. Бул алардын кийинки карьерасынын түптөлүшүнө аябай чоң жардам тийгизет деп айтып кетилди. Бүгүнкү күндө республика боюнча 60тан ашык жогорку окуу жайы бар болсо, учурда аларда 165 000 студент билим алууда. Бирок окууну бүтүп эле баары өз кесиби менен иштеп кете албаганы айдан ачык. 40% гана жумушка орношпосо, калгандары дипломдуу жумушсуздар. Буга эмне себеп болууда? Кыргызстанда кесип тандоо саясаты качан жолго коюлат? Адистикти тандоодо кайсы жагдайларды эске алуу керек? Деги эле өлкөдө кайсы кесипке суроо талап күч? Кененирээк кийинки материалда.
Өлкө боюнча бул жылы 50 миңден ашуун окуучу мектепти аяктайт. Эми дал ошол миңдеген мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн алдында кесип тандоо маселеси турат. Албетте бул учур алардын бүтүндөй жашоосу үчүн жоопкерчиликтүү кадам. Саналуу күндөрдөн кийин мамлекеттик экзамендерин ийгиликтүү тапшырып, жалпы республикалык тесттин жыйынтыгы чыкса, жогорку окуу жайларды көздөй агылышат. Мунун баарын Мухаммедали Касымбеков да мындан 4 жыл мурун башынан өткөргөн. Бүгүн Мынтип инновация тармагындагы менеджер адистигин аяктап отурат. Азыр биздин кесибибиз менеджментти бүткөндүктөн, албетте бул ушул менеджмент тармагында иштеп кетүүнү эңсеп жатабыз. Албетте жакшы ийгиликтерге тапшырдык. Буюрса бардыгыңарга ийгилик каалайм. Акыркы жылдары кайсы кесиптерге талап күч экендигин айылдагы эле эмес, шаардагы бүтүрүүчүлөр да жакшы биле беришпейт. Адистердин айтымында бүтүрүүчүлөр ата-энелеринин, досторунун, классташтарынын сунуш пикирин эске алып, ошого жараша чечим чыгарышат. Ошондуктан ата-энелер баланы жаш кезинен жөндөм шыгын, талантын байкап, ошого жараша багыт бериши керек. Билим берүү министрлигинен кабарлашкандай, мамлекет дарыгерлер менен мугалимдерди жумушсуз калтырбайт. Жумушка орношуу боюнча быйыл азыр так бизде мындай маалыматтар жок. Себеби билесиңер, өкмөттүн токтому менен, чечими менен эркин орноштурулат. Бирок биз министрлик, анан саламаттык сактоо министрлигинин биздин атайын токтому бар, чечими бар. Биз анын негизинде мамлекеттик бюджеттен каржыланган студенттердин баардыгын биз жумуш менен камсыз кылабыз. А калгандары, эгер чын маалыматты тактап неме кылып кетсек, где-то бир 40%, 50% дейин жумушка орношкон болот. Эксперттердин айтымында ташыргытсаң юристтердин же экономисттердин башына түшөт. Бул багыттагы адистердин көп болгону менен баары эле өз кесиби боюнча иштей бербейт. Бул өлкөдө дипломдуу жумушсуздардын көбөйүп жатканынан кабар берет. Мне кажется, когда выбираешь эмгек рыногунда кандай кесиптерге суроо талаптары бар, алардын кайсылары келечектүү, бүгүнкү күндө коомго эмне керек, ошону тактап алуу керек. Ошого жараша кесип тандаса туура болот. Көпчүлүк бүтүрүүчүлөр үчүн ата-энесинин айтканы өзгөртүлгүс чечим. Алар мугалим бол десе мугалим, дарыгер бол десе дарыгерлик кесипке окуганга мажбур болушат. Ар бир адам шыгына, каалоосуна жараша адистикти тандоосу зарыл. Биздин чыгармачыл топ Кыргызстанда кайсы кесиптерге талап күч экенин коомчулуктан сурап көрдүк. Лингвистов мало. Сварщиктер, ушунун баары жакшы кесиптерде азыр аябай керек ошол жашоого. Ошону да ала жүрүш керек балдар. Ошо кесиптин керек экенин аныктабай туруп эле окуп атышат жаштар. IT направление менен. Учурда өлкөнүн эмгек базарында суроо талап күч болуп жаткан адистиктердин сап башында тигүүчү, дарыгер, мугалимдер турат. Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалыматына ылайык, Кыргызстанда 5 миңден ашык жумуш орундары бош турат. Алардын басымдуу бөлүгү саламаттык сактоо, билим берүү, жеңил өнөр жай тармактарында эмгектенчү жумушчулар. Жазгүл Аманалиева, Алтынбек Кубанычбеков, New TV. 2019 жылдын январь-мартында республиканын ар кайсы ишканаларында, уюмдарында жана мекемелеринде 1,7 миңге жакын жаңы жумуш орундары түзүлгөн. Бул туурасында Улуттук статистика комитетинен билдиришти. Жогорудагы жаңы орундардын ичинен 3/1 бөлүгү, тагыраагы 517си чакан ишканаларда түзүлгөн. Жаңы жумуш орундарынын 19% билим берүү чөйрөсүндө, 17%га жакыны соода, финансылык ортомчулук жана камсыздандыруу чөйрөлөрүнө туура келет. Аймактар боюнча ала келгенде Бишкек жана Ош шаарлары, Баткен жана Талас облустары бул көрсөткүч боюнча алдыда экендиги белгилүү болду. Бишкекте жалпысынан 972 киши ишке орношсо, алардын 327си чакан ишканаларда эмгектенүүдө. Ошто иш тапкандардын дээрлик бардыгы жеке фирмаларда болгон. Ал эми иш менен эң аз камсыздалгандар боюнча көрсөткүчтү Нарын облусунан кезиктирүүгө болот. Январь-март ичинде 17 киши гана жумуш тапкан. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлагандай 25 май күнү жалпы өлкө боюнча 4 миңден ашуун милиционер шаарларда, парктарда, эс алуучу жана сайраңдоочу жайларда коомдук тартипти көзөмөлдөйт. Жол кыймыл коопсуздугун камсыз кылуу максатында бүтүрүүчүлөрдүн кымбат жол тандабас жана башка машинелер менен сайраңдоосуна тыюу салынат. Бүтүрүүчү класстардын окуучуларына акыркы коңгуроо майрамына карата акча чогултуп, белек алууга, кымбат автоунааларга түшүп, үлпөт куруп, кафе-ресторандарда сайраңдоого билим берүү жана министрлиги тыюу салган. Жергиликтүү билим берүү бөлүмдөрүнө бул күндөрү күзөткө туруп, талапты аткарбаган бүтүрүүчүлөр менен алардын ата-энелерине, мугалимдерине, мектеп жетекчилерине чара көрүү тапшырылган. Буйрукту аткарбаган жетекчилерди кызматтан алуу сунушталган.
Бүгін Бишкектегі Орто Сай, Ош жана Аламүдүн ири базарларында каалоочулар ВИЧ тестирлөөдөн өтүштү. 4 саат аралыгында ВИЧке кабылган 5 адам аныкталды. Бул тууралуу партнерская сеть ассоциациясынын аткаруучу директору Айбар Султангазиев билдирди. Айтымында демилгени СПИД республикалык борбору менен ассоциация көтөрүп чыккан. Саат 11:00 баштап ыктыярчылар тобу базардагы жарандарды тесттен өтүүгө чакырышты. Тест 99,5% так жыйынтык чыгарат. Саат 14:00 карата тесттен 300 киши өтүп, арасынан 5 киши ВИЧке кабылганы маалым болду, деди Айбар Султангазиев. Ал кошумчалагандай, ВИЧ илдети табылган жарандар СПИД борборуна кайрадан анализ тапшыруу үчүн жөнөтүлдү. Жалал Абад облусунун Нокен районундагы айыл өкмөттөрүнүн эч бири эгемендүүлүк жылдарынан бери дотациядан чыга элек болчу. Алардын ичинен быйыл биринчи жолу Масы айыл аймагы дотациядан чыгып, натыйжалуу иш-аракеттерин арттырып жатат. Мындай ийгиликтерге тышкы жана ички инвестицияларды ийкемдүү тарта билгендик жардам берди. Масы айыл аймагында аткарылып жаткан алгылыктуу иштер тууралуу аймактык кабарчыбыз айтып берет. Нокен районуна караштуу Масы айыл өкмөтүнүн жергиликтүү бюджети 2 миллион сомдон аран ашат. Бул аймакта астейдил өнүктүрүп кетүүгө аздык кылат. Бирок айыл өкмөтүнүн жетекчилиги көйгөйдөн кутулуунун жакшы жолун тапкан. Тышкы жана ички инвестицияларды тартууга көңүл бурулуп, бир жылда эле наркы 33 миллион сомдон ашуун курулуштар жасалды. Ошол маселенин баарын эле ушул жергиликтүү бюджеттин эсебинен чечүүгө мүмкүн эмес да. Ошол себептен биз мына тышкы инвестициялар менен көп иш-чараларды алып барып атабыз. Ошонун натыйжасында мисалга айта кетсек, Ассалам фондусу менен иштешип 170 орунду мектеп салып берди, 100 орунду бала бакча, 10 кожолукка баягы турмуш шарты оор, начар үй бүлөлөргө 10 кожолукка үй салып беришти. 2,5 миллион сомго скважина чыгарып беришти бурмалоо жолу менен. Трансформатор алып беришти. Масы айыл өкмөтүнө караган Кызыл Туу Апыртан айылдарында бала бакча жоктугунан ата-энелер район борборуна каттап, ал жакта да орун жетишпей калчу. Эми жаңы алтын ачкыч балдар бакчасы ачылып, айылдыктардын көйгөйү чечилди. Айыл аймагындагы жергиликтүү бюджеттин каражаттары негизинен бала бакча курууга, шарттарды жакшырууга, видео байкоочторду орнотууга жумшалып жатат. Ага чейин алар бакчага барышкан эмес. Бир дагы бакчага биринчи жолу биздин бакчага келген балдар ал балдар. Аябай азыр кубанычта сүйүнүп жүрүшат. Ушунчалык шартты толук бизде камсыз болгон. Ушундай бакчага келип атканына аябай сүйүнүп, азыр алар дагы жакшы самалыктарды Масы айыл өкмөтүнөн көрүп жатканыбызга кубанычтабыз. Жалал Абад облусунда буга чейин эл аралык стандартка жооп берген бир гана стадион болуп келсе, эми дагы бир стадионго толукталмакчы. Дени сак коомду түзүү максатында областтык өнүктүрүү фондунун каржылоосу менен жаңы заманбап стадион курууну колго алышкан. Бул да болсо алга карай жасалып жаткан аракеттердин натыйжасы. Жана бул жерден айтып кетчү нерсе, баягы Кыргызстанда жаңы бардык жаштар футболго, спортко кызыгып баштаганына байланыштуу бул жерде дагы международный стандартка жеткизгенге аракет кылып атабыз. Бул полюда Кудай буйрса Кыргызстанда биринчи болуп автополив системасы болот. Мындай автополив Кыргызстан боюнча биринчиден азырынча жок. Кудай буйрса болот деген ниеттебиз. Ошону ушул жерден өткүзөлү деп атабыз. Ошол бир жаңылыгыбыз ошол. Стадионго муктаж болгондор аябай көп. Биздечи аябай көп. Ошон үчүн стадионду мына мурда деле жакшы болчу стадион. Азыр андан да жакшы болуп атат эмичи. Элдер баары эле жакшы сүйүнүп атышат. Бүтүп калса экен, кана эртерээк бүтсө көрөт элек деп. Алиги чуркап жүргөндөр мына канча неметип атабыз деп көчөлөрдө мына жогору жактарында чуркап атышат. Спорт комплекси бүтүп калса дагы андан жакшы. Спортко кызыккандар мындан келди, бизде көп аябай эле. Өлкө башчысы быйылкы жылды да аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыялап, жергиликтүү бийлик органдарына милдеттерди койгон. Буга жооп кылып, Масы айыл өкмөтү 2017 жылдан бери инвестиция тартуунун көлөмүн арттырды. Быйылкы жылга карата да айылды ар тараптуу өнүктүрүү жагынан бир топ пландар коюлган. Бизде 8 бала бакча, 7 мектеп болгон болсо, азыр мектептердин бир эле мектептин башкасына баарына видео байкоолор коюлуп бүттү. Бала бакчаларга деле бир экөө калгандарына коюлду. Андан тышкары бала бакчаларыбызга биз электрондук кезекке коюу атайын сайттарды коюп атабыз. Баягы ачык айкын болсун деп. Ошол азыр 2-3 садыбыз эксперимент болуп өтүп, калгандары дагы өтүп атат. Электрондук сайт атайын кезегин үйүнө түрүлө көрүнүп турат, неме сакталат да.
тааныш билиш болбойт. Эске сала кетсек, Нокен районунун борборунда жайгашкан Масы айыл аймагында 5 айыл болсо, анда 25 миңден ашуун калк жашайт. 2019 жылдын 1 январына карата дотациядан чыккан райондогу жалгыз айыл өкмөтү эсептелет. Тазагүл Шамшиева, Мунар Жумабеков, Нью ТВ, Жалал Абад облусу. Сиздер ушул сааттарга алынган жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Алдыдагы эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү улансын, саламатта туруңуздар.